الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى في الدين يا أرحم الراحمين. Улуу жаратуучу, мээримдүү, баардык мактоолорго татыктуу жаратуучубуз Аллах Таалага мактоолор, даңктоолор болсун жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, жолбошчубузга салам салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху жалпыңыздарга. Бүгүн Туфатул Мулук деген китептен иншалла жана башында, сабактын башында айтып кеткендей, китепте 10 негизги тема бар. Ошонун биринчиси бул тазалык китеби. Бүгүн иншалла ошол тазалык китебин аяктайбыз. Буга чейин айтып кеткенбиз, нажасаттарды, эмнелер нажасат, нажасат деген өзү эмне, жана мисалы адамдан же болбосо айбанаттардын алды артынан чыккан нерселер бул нажасат деп, же болбосо кан, арак, же болбосо оозу толо куса турган болсо ошолордун баарын биз нажасат деп айтканбыз. Эми бүгүнкү темабыз, эгерде ошол нажасаттар кийимге тийип кала турган болсо, же болбосо денеге тийип кала турган болсо, же жерге тийип кала турган болсо, же сууга түшүп кала турган болсо, ошону кантип тазалайбыз? Ошол боюнча болмокчу. Андан баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في إزالة النجاسة. Нажасаттарды кетирүү бабы дейт. Нажасаттарды биз эки түргө бөлүп карайбыз. Биринчиси бул көзгө көрүнгөн, экинчиси көзгө көрүнбөгөн нажасаттар. Жана нажасаттарды кетирүүдө бир канча түрлөрү бар. Аларды мисалы жууп кетириш керек болот кээде ошол аны сүртүү менен кетирсек болот. Кээде ошону кээ бир нажасаттар бар, ошону ушалап коюу менен таза боло турган нажасаттар бар. Кээде ошол эгерде жерге түшүп кала турган болсо нажасат, аны шамал же болбосо күндүн себебинен дагы таза болуп кала турган нажасаттар бар. Ошолорду бүгүн өтөбүз иншалла. Нажасаттын биринчи түрү ан-нажасатул мар'ия. Бул көзгө көрүнгөн нажасат. Мисалы денеге бир нажасат түшүп калды. Мисалы жанагы жырткыч айбанаттардын тезеги эмне дегенбиз, нажасат дегенбиз, ошол түшүп калды. Же болбосо кан тийип, ошол катып көрүнүп калды. Башкача айтканда көрүнө турган нажасаттар. Денеге болсун, же болбосо кийимге болсун. Ошентип тийип кала турган болсо дейт, ал татхуру бизавали айниха бикулли ма'ин тахирун музилин дейт. Ал ошол көрүнүп турган нажасатты айнын, ошол көрүнгөнүн кетирүү менен бул таза болот дейт. Аны суюк жана таза, жана ошол нажасатты кетире ала тургандай, агып ошону кетире ала тургандай нерсе боло, суюктук боло турган болсо дейт, ошону менен кетирүүгө болот. Мисалы калхалли, уксус сыяктуу, же ма'ул варди, же болбосо ошо гүлдүн суусу, же болбосо ма'ул мустамал, же болбосо биз буга чейин айтканбыз, эгерде бир адам гусул же дарат ала турган болсо, ошол сууга кайрадан дарат алганга болбойт деп. Бирок ошону менен нажасат кетирсек болот дегенбиз. Ма'ил мустамал деген ошондой. Аны менен дарат, чоң дарат же болбосо кичинекей дарат алган суу менен дагы ал азыркы айткан көрүнүп турган нажасаты, кийимге кан тийип калды, ошол кандын өзүн кетирүүгө жарактуу нерселер ошол үч эме дейт. Анын 3 сыфаты бар. Ал суюк болуш керек, кетирүүчү сыфатка ээ болуш керек, анан таза боло турган болсо, аны кетирген ошол сыфаттарга ээ болгон суюктук таза нерселер менен кетирсе болот дейт. Вала асару аллади яшуqqu изалатуху афун дейт. Эгерде бул
ошол көзгө көрүнгөн нажасат, кийимге тийип калган көзгө көрүнгөн нажасат. Эгерде ошону азыркы айтылган сыфатка ээ болгон суюктук менен кетирдик, бирок анда дагы эгерде калып кала турган болсо, ошонун калдыгы кийимде кетпей, анда ал кечиримдүү болот дейт. Себеби аны кетирүү жана кыйынчылык болгондугу үчүн аны эгерде ошол асары калып кала турган болсо деле, анда таза болуп эсептелинет дейт. Бул мисалы эгерде ошол бир кийимге кан тийип калды, анан аны жуудук, анан эгерде сууну куйганда аркы бетинен ошол суу кандай бул бетинен кандай кирсе, ошол бойдон чыга турган болсо, анда таза болуп эсептелинет. Анын ошол жерде баягы асары калып калгандыгы этибарга алынбайт дейт. Буга мисал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир аял ошол этек кир көргөндөн кийин келип, бир жалгыз гана кийими болот. Анан келип, менде ушундай жалгыз гана кийимим бар. Ошол этек кир көргөндөн кийинки кандын ошол жанакы кийимден кетпей калгандыгы жөнүндө айтат да. Анда сен ошону жууйсуң дейт. Жана эгерде кетпей кала турган болсо деле ошонун асары анда таза болуп эсептелине берет дейт. Аны менен намаз окуганга дагы дурус болот. Бул ошол кетпей кала турган болсо, эгерде астында калып калды, так болуп калып калды, кетпей кала турган болсо дагы аны кечиримдүү дедик. Буга далил ошо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси. Нажасаттын экинчи туру гайрул мар'ия, жана эгер көрүнбөй турган нажасаттар дейт. Бул мисалы арак же болбосо зара эгерде кийимге тийип, ошого сиңип кетет. Бирок кайра ошол кургагандан кийин көрүнбөй кала турган болсо, аны татхуру бил гусли аллази яглибу аля донни az-zawali bihi. Эгерде ошол нажасат тийген адам бар да, кийимине нажасат тийип калды, ошол киши жуугандан кийин ошол анын күмөнүндө ошол нерсе таза болду, башкача айтканда ошол зара кийиминен кетти дегендей күмөн боло турган болсо, ошондой ой пайда боло турган болсо адамда, анда ал таза болуп эсептелинет дейт. Бул 3 жолу жуусун дейт эң кеминде. Себеби адамдын ою качан ошол таза болду деп басымдуулук болот, качан ошол 3 жолу жуугандан кийин дейт. 3 жолу жууган кандай? Ар биринде жууп, анан сыгып, ошол нажасат тийген кийимди сыгып, кайра жууп, кайра сыгып, ошентип 3 жолу жуугандан кийин таза болот. Бул ошол биз айтпадыкпы, эгерде ошол ал адамдын ою басымдуулук, бул таза болду деп ошол күмөн боло турган болсо, бул кийимден нажасат кетти деп. Алымдарыбыз айтат, эгерде 3 жолу жууган болсо, анда бул ошол адамдарда адатта бул таза болду деген ой пайда болот дагы, таза болуп эсептелинет дейт. وكل شيء ثقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها يطهر بالمسح. Жана кээ бир нерселер бар, ага нажасат тиет, бирок ал өзүнө сиңбейт ошол нерсегечи. Мисалы эмне? Мисалы күзгү, же болбосо бычак, же болбосо жанагындай кылычтарга эгерде кан нажасат тийип кала турган болсо, аны ошол масх дейт. Ошону масх кылып, монтип сүртүп коюу менен бир чүпүрөккө болсо, же болбосо чөп, ошол сыяктуу. Мисалы мал сойгондо анын жанагы бычакта кан калат, ал нажасат болуп эсептелинет, кан. Аны ошол бир чүпүрөккө же болбосо чөпкө сүртүп коюу менен ал таза болуп эсептелинет. Буга далил сахабалар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар тиги жихадтан согушкандан кийин жана кылычтар кан болуп калат да, ошону чүпүрөккө сүртүп эле кынына салып эмесин, анан ошону менен намаз окуй беришкен дейт. Башкача айтканда, ошону менен таза болуп калган. Буга далил ошол азыркы айткан мисал. والمني نجس يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا. Жана аял болсун, эркек болсун, алардын уруктугу нажасат болуп эсептелинет. Аны эгерде суюк абалда боло турган болсо, аны жуу менен тазалайбыз дейт. А эгерде кургап кала турган болсо,
мисалы ички кийимде кургап кала турган болсо, аны ышкалап коюу менен таза болот дейт. Бизде ошол нажасаттын бир гана ушул гана эмеси бар, түрү бар. Аны ышкалоо менен кетиргенге шариятыбыз уруксат берет. Башка нерселерди жууш керек болуп калат, же болбосо бир нерсеге сүртүшүп керек болуп калат. Эгерде ошол урукту кургап калган абалда аны ышкалап кетиргенге шариятыбыз уруксат берет. ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منه. Эгерде бир нажасат жерге түшүп калды, жана ошол күндүн күчү менен же болбосо шамал болуп, ошол нажасат ал жерден кетип калган боло турган болсо, анда ошол жерге намаз окуганга болот дейт. Бирок таяммум алганга болбойт дейт. Анткени биз айтканбыз, таяммумду таза нерсеге алыш керек деп. Бирок эгерде бир нажасат жерге түшүп калды, анан күндүн ысыктыгынан же болбосо шамалдан кетип кала турган болсо, ал жердеги нажасат, анда ага таяммум алганга болбойт. Бирок ошол жерге намаз окуганга болот, эгерде ошонун асары, калдыгы көрүнбөй турган болсо. Таяммумду таза жерге алыш керек. Башкача айтканда, ал жер суу менен, жамгыр менен, кар менен тазалангандан кийин гана ал жерге таяммум алганга болот. Бирок намаз окуганда эмне дедик, ошол күндүн таасиринен да кете турган болсо, анда жарайт. وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض يطهر بخلاف الماعية والثوب. Эгерде бут кийимге же болбосо масыга нажасат тийип кала турган болсо, жана ал бир денелүү боло турган болсо, көрүнө турган болсо, анда аны эгерде ошол кургап калгандан кийин аны сүртүп салуу менен, жерге сүртүп же болбосо ошол нерсени бирдеке менен сүртүп салуу менен гана таза болот дедик. Бул бут кийимдерге же болбосо ошол масыга айтылынат да. Эгерде ал нерсе суюк боло турган болсо, мисалы арак, же болбосо заара тийип кала турган болсо, аны жууш керек болуп калат. Эгерде эмеге тийсе деле, бул только ошол бут кийимдерге айтылган да. Бул бут кийимдерге жана масыга айтылган. Эгерде ушул сыяктуу нерселер, мисалы буга чейин айтпадыкпы, эгерде көрүнө турган нажасаттар болсо, жанагындай кан тийип катып калган болсо, анда аны жууш керек деп айттык. Башкача айтканда, бул жерде түшүнүп албаш керек. Эгерде бут кийимге ошондой көрүнө турган нажасаттар тийип, анан аны маск кылып салсак дагы таза болот дебедикпи? Бул ошол бут кийимге жана масыга гана айтылган. Эгерде башка кийимдерге айтыла турган болсо, үстүнө кие турган кийимдерге ошол көрүнө турган нажасат тийип кала турган болсо, анда аны сөзсүз жууш керек суу менен. Суу кандай болуш керек дедик? Ал суюк болуш керек, таза болуш керек, анан кетире турган күчкө ээ болуш керек дедик. Кетире турган деген, мисалы суюк болушу мүмкүн, бирок кетирбеши мүмкүн. Ал эмне? Ал май. Ал тескерисинче, ошол эгерде бир жерде нажасат боло турган болсо, эгерде жаңы май менен кетиргенге аракет кылсак, ал кетпейт. Анткени ал тескерисинче ошол нажасатты жайып ийет. Андан башка нерселердин бардыгы, башка нерселер менен, суюктуктар менен таза болгон нерсе, мисалы, жандай соктор менен, пепси сыяктуу же болбосо уксус сыяктуу нерселер менен кетирсек болот деп айттык. Экинчи темабыз, бул дагы ошол нажасатты кантип тазалоо боюнча айтылат, бирок бул уже эмне жөнүндө, бул жана кудуктар жөнүндө. Фаслун фил би'ри. Ан-najasatул маи'ату тунаджисуха дейт. Эми бул жерде эмне жөнүндө айтылат? Бул жерде 5 метр квадраттан аз болгон жерге, аз болгон сууга эмне нажасат түшүп кала турган болсо, ошону кантип тазалайбыз? Ошол жөнүндө айтылат. Ан-najasatул маи'ату тунаджисуха дедик. Эгерде буга чейин дагы бул жөнүндө айтканбыз.
эгерде 5 квадрат метрден аз суу боло турган болсо, аны биз аз суу деп айтабыз дагы. Эгерде ал жерге суюк нажасат түшүп кала турган болсо, мисалы кан же болбосо зара, же болбосо арак сыяктуу нерселер түшүп кала турган болсо, эгерде аз боло турган болсо деле, ал ошол суунун баарын нажасат кылып коет дегенбиз. Биринчиси эмне? Бул ошол суюк нерселер 5 квадрат метрден аз өлчөмдөгү сууга түшүп кала турган болсо, баарын нажасат кылат дедик. Экинчиси болсо бул каттуу нерселер, ол-жамидату дейт. Кел-баъри вал-роси вал-хисси. Qalилуха афун ла кесируха дейт. Эгерде ошол 5 квадрат метрден аз жерге айванаттардын тезектери түшүп кала турган болсо, аны азы кечиримдүү дейт. Эгерде көп боло турган болсо, анда ошол сууну нажасат кылат дагы, эгерде аз боло турган болсо, бул кечиримдүү дейт. Ал-баъри деген бул үчөө тең негизи ошол айванаттардын эмесине айтылынат, тезектерине айтылынат. Ал-баър деген бул койдун жана төөнүн тезегине айтылынат экен. Вар-роси деген бул качыр, эшек жана аттын тезегине айтылынат экен. Ол-хисси деген бул эмне? Бул уйдун тезегине айтылынат экен. Ушулардын баары эмеге түшүп кала турган болсо, мисалы 5 квадраттан аз сууга түшүп кала турган болсо, эгер аз боло турган болсо кечиримдүү дейт. Анткени бул нерседен сактануу кыйын дейт. Мисалы айыл жергелеринде айван ошол жаныбарлар көп дагы, ошол азыркы айткан малдар көп дагы, анан ар кайсы жерге ошол тезегин таштап кете берет. Алар кургап жанагындай кудуктарга түшүп калышы мүмкүн, андан сактануу кыйын болгондугу үчүн анын азы кечиримдүү дейт. Бирок көбү нажасат кылып коет дейт. Аз деп биз аны кантип билебиз десе, ва хуа ма яуддуху ан-назиру кесиран дейт. Аны көргөн адам бул 5 квадраттан аз жерге ошол түшүп калды, азыркы айткан тезектери, малдын тезектери. Аны көргөн адам, бул деген көп экен, демек бул нажасат кылып койду деген дей турган болсо, анда ошол нажасат болуп калат. Жок, бул эгерде аз дей турган болсо, анда нажасат кылбайт. Анткени андан сактануу кыйын. Бул боюнча бир нече риваяттар айтылган. Мисалы 3төн бирине тийип калса, же болбосо 4төн бирине ошол басымдуулук кылса нажасат тезектер депчи. Бирок туурасы кайсы? Туурасы ошол көргөн адам, аны көрүүчү адам айтат, эгерде бул көп десе, анда нажасат болуп калат. Эгерде жок, бул аз эле десе, анда бул нажасат болбойт, таза болуп эсептелинет. Вар-ратбу вал-ябису вас-сахиху вал-мункасиру саваун дейт. Жана ошолордон түшүп калды да, мисалы ой же болбосо койлордун тезеги түштү, ал мейли ошол түшкөн абалда ал суюк болсун, же болбосо кургап калган болсун, же болбосо ошол түшкөн бойдон тоголок болсун, же болбосо сынык болсун, айырмасы жок дейт. Кандай болсо деле ошол баары бир эсептелинет дейт. Эгерде мисалы баягы суюк боло турган болсо, кургай элек болсо, анда бул нажасат кылып коет деген маселе жок дейт. Баары бир. Ошол азыркы айткан, эгерде сынык болсо дагы, же болбосо нымдуу болсо, же болбосо кургак болсо деле айырмасы жок. Баарын бирдей эле эсепке алабыз. فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور ونحوها. Эми бул жерде айтылынат, эгерде ошол 5 квадрат метрден аз жерге нажасат түшүп кала турган болсо, анан ошол нажасат дегенде биз нажасатты ошол кудукка түшүп калган нажасатты 3кө бөлөбүз. Экөөнү айтып кеттик. Биринчиси бул суюк нерселер дедик, экинчиси бул каттуу нерселер, ал эми үчүнчүсү болсо бул жаныбарлар. Жаныбарлар түшүп өлүп калган учурлар болот. Эгер ошентип жаныбарлар түшүп өлүп кала турган болсо, анда аны кантип тазалайбыз? Эми ошолго кезек келди. Фаин матат фиха фара ау усфур. Эгерде
чымчык же болбосо чычкан түшүп өлүп калды 5 квадраттан аз жерге. Жана ошол көлөмдөгү жаныбарлар эгерде 5 квадрат метрден аз жерге түшүп калат, аз сууга түшүп кала турган болсо, татхуру бинезги 20 дельван. Бидалвиха бада ихраджил вaqi. Жана ошол түшүп калган жаныбарды алып чыгарып салгандан кийин ошол кудуктан 20 чака сууну алып салуу менен ал кудук таза болуп эсептелинет. Башкача айтканда андан ичсе болот, андан дарат алганга болот дейт. Кандай чакалар менен алабыз десе, ошол адамдардын орточо чаканы алабыз дейт. Ал ошол адамдарга ал белгилүү болот. Ошол аймакта адамдар орточо чака кайсы деп тандап алган, ошол чака менен 20 чака сууну алып салуу менен ал жердеги суу таза болуп эсептелинет. Буга эгерде чычкан же болбосо чымчык сыяктуу жаныбарлардын көлөмүнчөлүк жаныбар түшүп кала турган болсо, وفي الحمامة والدجاجة والحرة ونحوها 40 дейт. Эгерде көгүчкөн же болбосо тоок же болбосо мышык сыяктуу жаныбарлар түшүп кала турган болсо, 5 квадраттан аз эмнеге биз 5 квадраттан аз деп улам айтып атабыз? Анткени эгерде 5 квадраттан көп жерге, көп сууга нажасат түшүп кала турган болсо, анда биз айтканбыз, эгерде ал ошол суунун 3 сыфаты бар, ошонун бирөөсү гана сууга ошол сыфаты чыгып калмайынча ал эмне нажасат болбойт дегенбиз. 5 квадраттан көп болсо, анткени аны биз көп суу дейбиз дагы, ал өзүнчө өкүм болот. А 5 квадраттан аз болгонго ага өзүнчө өкүм берилет да. Экинчиси 40 чака алабыз. Ага кайсы жаныбарлар түшүп калса, ага тоок же болбосо көгүчкөн же болбосо мышык жана ушулардын көлөмүндө болгон жаныбар түшүп кала турган болсо, андан 40 чака сууну алып салуу менен ал таза болуп эсептелинет. Бул 40 чака дегени бул милдеттүү түрдө 60 чакага чейин алса болот, ал мустахап болуп эсептелинет. Буга чейинки чымчык же болбосо чычкан сыяктуу жаныбарлардан 20 чака алып салыш керек дебекпи? 20 чака бул милдеттүү түрдө алынат. Ал эми 30 чакага чейин алса, бул мустахап болуп эсептелинет. Экинчи түрүн айттык. Эми үчүнчүсү вафил адами ва шати ва нахвихима юнзаху алкул. Ал эми эгерде адам түшүп кала турган болсо, же болбосо кой түшүп кала турган болсо, же болбосо ушулардын көлөмүндөй болгон жаныбарлар түшүп кала турган болсо, анда ошол кудуктагы суунун баарын чыгаруу менен, баарын алып жаңылоо менен эмне болот? Ал кудук таза болуп эсептелинет. وإن انفسخ أو الواقع أو تفسخ نزح الكل مطلقا يعني صغر أو كبر дейт. Эгерде ошол 5 квадраттан аз сууга бир жаныбар түшүп калып, жана ошол суу эгерде өлүп калгандан кийин ал жандай эме болуп кете турган болсо, сасып, ирип, ошондон жана ички органдары чыгып, жайылып кете турган болсо сууга, анда ал чоң болсун, кичинекей болсун айырмасы жок. Азыркы мурда айтылган ал чоң болсо, кичинекей болсун айырмасы жок. Анда суунун баарын чыгаруу милдеттүү болуп калат. فإن لم يمكن لنبغ الماء نزح حتى يغلبهم الماء. Эгерде анда суунун баарын чыгарып салуу мүмкүн болбой турган болсо, маселен, суу кайра эле толуп кала берчү, кудук болушу мүмкүн. Анда эмне кылабыз? Анда эгерде ошол сууну канчасын алып чыгарып, мисалы ошол кудук бар да, ошол жерге канча объемуна канча суу атат. Ошол сууну примерно алып чыгып салуу менен дагы суу таза болуп эсептелинет. Анткени биз билбейбиз да, андан канча суу алсак кайра ал толуп кала бере турган болсо, анда сууну кечке алып чыгарып берип, анда кыйынчылык пайда болуп калат. Ошондуктан эмне, ал ошол объемдо турган абалда канча суу бар экенин көрөбүз. Анан ошол сууну алып чыгарып салуу менен ал жер таза болуп эсептелинет.
Булунун баарын эмне дедик? Эгерде ошол түшүп калган жаныбар бар, түшүп калган жаныбарды биринчи алып чыгарып салабыз. Анын артынан анан азыркы айткан көлөмдөгү чакадагы сууларды алып салуу менен ошол кудук таза болуп эсептелинет. Ага дарат алса да болот, андан суу ичсе да болот, андан пайдаланса болот. Кийинки темабыз фаслун фил истинжа. Истинжа кылуу деген бул жана адам чоң кичинекей кажетин бүтүргөндөн кийин ошол орунду тазалоону эмне дейбиз? Истинжа дейбиз. Ва суннатун мин ал-баули вал-гаити ва нахвихима бикулли тахирин дейт. Эгерде ошол чоң же кичинекей кажетин бүтүргөндөн кийин ошол жерди тазалоо, таза нерсе менен бикулли тахирин музойлин ямсаху ал-махалла хатта юнаққихи. Эгер ошол жердин таза болуусуна чейин, ошол жерди таза, ошону кетире ала турган нерсе менен тазалоо бул эмне дейт? Сүннөт болуп эсептелинет дейт. Таза дегенде мисалы кагаз болсун, же болбосо ошол нажасатты кетире ала турган нерселер менен ал мисалы таш болушу мүмкүн, кесек болушу мүмкүн, же болбосо кагаз, ошолордун баарын менен ал жерди тазалоо, ал жерди кургактоо бул сүннөт болуп эсептелинет дейт. Вала юсаннул адад. Жана ал жерди 3 жолу же 5 жолу же ошентип жуу ал сүннөт болуп эсептелбейт дейт. Башкача айтканда ошол жер качан таза болду деп айтыла турган болсок, ошончо жуусу сүннөт болуп эсептелинет. Ал жерде сөзсүз 3 жолу же болбосо 5 жолу жуушун керек деген сыяктуу маселе жок. Ал сүннөт болуп эсептелбейт дейт. Вал-мау афдал. Жана ошол жерди суу менен жууп, суу менен ошол нажасатты кетирүү бул артыкчылык болот. Башкача айтканда милдеттүү эмес, бирок ошол жакшыраак дегени да. Фаин жаваз ал-харижу ал-махрадж тайяна ал-ма. Эгерде ошол жанакы нажасат чыккан өлчөмдөн эгерде ашып кете турган болсо ошол жерден, анда ал жерди эме кылыш керек дейт. Суу менен тазалаган жакшы болот, милдеттүү болот. Себеби аны башка нерсе менен тазалоо ал дагы да жайып дагы, а суу болсо ошол нерсени кетирет. Ошондуктан бул жерде сөзсүз эмне дейт? Сууну колдонуш керек дейт. Эгерде ошол өлчөмдөн ашып кете турган болсо, бизде сүннөт болот эгерде ошол өлчөмдөн дегенде биз артыңкы авретти эске алабыз, эгер же болбосо алдыңкын деле. Эгерде ошол өлчөмдөн чыккан жерден эгерде аз боло турган болсо ал жерди тазалоо сүннөт деп айттык. А эгерде ошол жерден чыгып жайылып кете турган болсо, анда аны жуу милдеттүү болуп эсептелинет. Башкача айтканда бул адамдын артынан, алдынан чыккан нажасаттар бул оор нажасаттардын катарына кирет дагы. 1 дирхамдан көп өлчөмдө боло турган болсо, ал аны менен намаз окуганга болбойт. 1 дирхам деген кандай? 1 дирхам алаканды жайып туруп, ошол жерге суу куйгандан кийин, ошол алаканда калган жер, алаканда канча суу калса, ошол өлчөмдө дейт да, примерно айткандачы. Же болбосо эгерде анын массасын ала турган болсок, 5 грамм. Башкача айтканда, ошол алакандын өлчөмүндөй жерде ашып кете турган болсо, ушундан нажасат, артыңкы авреттен чыккан нажасат, ошол ордундагы нажасат, анда ал жерди жууш милдеттүү болуп эсептелинет. Анткени андан ашып кете турган болсо, адам бизде намаз окуганда нажасаттан таза болуш керек да дене. Ошол нажасаттан таза болуп эсептелинбейт дагы, денеси нажасат болгондугу үчүн намазы дурус болбой калат. Эгерде ошондон ашып кете турган болсо, аны адам өзү билет, аштыбы ашпадыбы. Ошол учурда ага ал жерин жуу сүннөт эмес, эмне болуп калат? Важип, милдеттүү болуп калат. Ва юкраху бил алми ва рофи вал матуми вал ямини валлаху алам. Макрух болот дейт. Жанакындай сөөктөр менен, же болбосо айбандардын тезектери менен ал жерди тазалоо эмне макрух болуп калат дейт. Вал матуми жана
себеби биз айтабыз ошол эмне үчүн сөөктөр менен тазалаганга макруh болду десе, бул анткени жиндердин тамагы, азыгы деп билгендигибиз үчүн аны менен тазалаганга макруh болот. Жана ошол нерсе жиндерге ыза бергендиктен адамга коркунуч дагы болуп калышы мүмкүн деп. Жана роз айбандардын тезектерине дагы ага дагы алуу тазалоо, ошол чыккан нажасаттын ордун тазалоо макруh болуп эсептелинет. Жана бул матоом деген бул тамак аш, адамдар колдонгон тамак аштар болсун, ошолорго. Бул жерден дагы бир маселе, эгерде адамдар бир нерсени, ошол нерсе мал адамдардын оюнда ошол нерсе бир бага татыктуу нерсе боло турган болсо, ал нерсе менен дагы ал жердин тазалоо бул макруh болот. Мисалы, акча менен тазалоо да макруh болот, же болбосо жалпы эле ошол адамдардын бунун иллати эмне? Бул ысырапкерчилик кылгандыгы үчүн ал дагы макруh болуп эсептелинет. Эмнелер менен тазаласа дурус болот десе, ал жана айттык, эгерде ошол таза нерсе боло турган болсо, ошону кетире турган нерсе болсо, алар таш, кесек сыяктуу нерселер. Бирок азыркы айткан нерселер менен, же болбосо адамдардын оюнда ал нерсе балун нерсе боло турган болсо дагы, аны менен тазалаган макруh болуп эсептелинет. Макруh деген бул жактырылбаган нерсе. Олемин жана оң колду пайдалануу, ошол нерсени кетирүүдө бул дагы макруh болуп эсептелинет. Негизи эле ошол көп, мисалы, оң колду көбүнчө биз таза нерселерге иштетебиз. Мисалы, бетти жууп атканда, оозго суу алып атканда дагы оң кол менен алабыз. Эми мурунду тазалап чимкиргенде дагы сол колду иштетебиз. Же болбосо ошол истинжа кылганда оор жеңил кажетин бүтүргөндөн кийин ошол орунду тазалоодо дагы биз сол колду иштеткенибиз адепке ылайык болот. Эгерде оң колду иштетсек, бул макруh болуп, ислам шариятындагы жагымсыз нерселерден болуп эсептелинет. Ошон менен китептеги негизги 10 теманын биринчиси бүттү. Бул тазалык китеби болчу. Мында эмнелер айтылды? Мында ошол нажасат деген эмне? Аны азыр бүгүнкү сабакта айттык. Ал нажасаттарды кантип тазалайбыз? Мисалы, сууга түшүп калса кантип тазалайбыз? Кийимге тийип калса, же болбосо денеге тийип калса аларды кантип тазалайбыз? Ошолор жөнүндө айттык. Буга чейин да эмнелерди айтканбыз? Буга чейин кандай сууларга дарат алса болот, кандай сууларга дарат алса болбойт. Жалпы ошол биз ибадатты кылууга биздин денебизди, кийимибизди кандай болуш керек, таза болуш керек, ошолордун баары жөнүндө айтылды. Эми мындан кийинки сабакта иншалла ошол ибадат бабына киребиз. Анда болсо намаз, орозо, зекет, хадж сыяктуу ибадат маселелери айтылынат. Ушуну менен иншалла бүгүнкү сабагыбызды токтотобуз. Себеби намаз бабын, намазды кийинки сабактан баштоону туура көрүп атабыз иншалла. Бүгүн ушуга чейинки сабактардан жалпы суроолоруңуздар болсо, түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо, ошолорду тактап кетсек болот иншалла.